Кадимки телефон чалуулар же мессенджер чалуулары жакындар, кесиптештер жана дүйнө менен күнүмдүк баарлашуунун негизги каналдары болуп калды. Бирок дал ушул жолдордо каржы шылуундар акчаңызды уурдоо үчүн колдонууда. Бул жерден сиз шылуундардын курмандыгы болуп калбоо жана аларды өз убагында аныктоо боюнча толук көрсөтмөлөрдү аласыз. Финанс алдамчыларынын алдоо схемалары ар дайым өзгөрүлүп турат. Интернет технологиялардын өнүгүшү менен жарандардын акчасын уурдоо ыкмалары дагы өзгөрдү. Буга чейин шылуундар кырсыкка учураган жакындарыңыздын атынан телефон чалып келген. Улуттук банктын жана коммерциялык банктардын атынан. Азыр алдамчылар товарды же кызматты сатууну сунуш кылган жарнактар аркылуу жабырлануучуларды издеп жатышат. Товар сатуучу же кызмат көрсөтүүчүлөрдүн атын жамынып, тезинен акчаны эсепке которууну талап кылышат. Сак болуңуз. Бейтааныштарга акча которбоңуз.